Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Ош шаар боюнча региондор аралык башкармалыгы деген жердин астында мондай өзүм билемдик менен чийимдерди тартып алышкан. Бул эч кандай стандартка жооп бербейт, талапка жооп бербейт. Ол жерде разметка турат. Көрдүңүздөр да. Качан келсең ушул жерде аркасын чыгарып, жамбашын чыгарып коюп, кыйгачынан туруп алышат. Ошону менен жол тыгындарын да жаратат буларчы. Өзүм билемдик кылып чийип алыптыр. Же белгиси жок, же чийгенге жараша стандартка ылайык чийген эмес. Эптеп эле кылып алышкан. Өздөрүнө шарт түзүшкөн да буларчы. Башкаларды ойлоп да койбойт булар. Но мыйзамсыз белгидейбизби же эмне көрсөткүчтейбизби, буларды биз алабыз дагы тийиштүү органдарга же тийиштүү кызматкерлерге азыр тапшырганы аракет кылабыз. А? Кимики бул? Мамлекеттик. Кандай мамлекеттикке? Кагазын көрсөтчү. Кагаз жок менде. А сен кантип тастыктайсың мамлекеттикке? Улардыкы дагы. А? Улардыкы дагы. Кимдики? Молардыкы. Кимдики молардыкы? Атың ким сен? Тааныштырчы өзүңдү. Кандай? Сүйлөр. Тартып атат сени, сүйлөр. Эмне коюшум керек? Олар койбойсуң. Мен аны таап алдым. Азыр барып милиция кызматкерлерине тапшырам. Кааласаң ошолордон алып ал. Кандай? Кандай дейсиң? Тапшырам дейм. Бол, тапшырам. Өсөп. Өсөп. Men sizlerge geldim. Aytkanımda эле мыйзамсыз белгилерди Ош шаардык ички иштер башкармалыгына алып келе жатам. Алып келдим. Салам алейкум. Менин атым Азамат. Assalamu alaikum. Камера тарттым, алдын айтып коюм. Бул мыйзамсыз жол белгилер. Экотехтин астында жана архитектуранын астында турган болчу. Үчөө турган экен. Экөөнү алып багажга жүктөгүчө бир жаш бала чыгып биздики деп. Сеники болсо тастап берчи, кандай кагаздарың, уруксат кагаздарың бар десем. Эч кандай кагаз көрсөтө алган жок. Бирөөсүн өзүнө кеңсесине алып кетти. Сиз ким болосуз? Мен Азамат атым, фамилиям Нурбекеев. Мындан эч кандай уруксат кагаздары жок. Жорукт айтайын. Талга катары каттап өзүңүздөргө алып койгон, анан эртең чыгышпасын, уурдап кетиптир депчи, темир тезекти деп. Ошол жолдошуп болкон. Эгер азыр биздин мен тараптан кандайдыр бир дознаватель жоруктан кызматкер чыгат, азыр эми карап багазда тийиштүү багазда толтурат. Ошону карасаңыздар. Буга чейин деле социалдык тармактарда чыккан бул тууралуучу маалымат чыгарганбыз. Ошодон кийин деле эч кандай өздөрү мындай бул мыйзамсыз экен, баардык жалпы колдонгон жолду биз жөндөн жөн разметка чийип, мондай
белгилерди орнотуп алыппыз деп өздөрүнүн тарабынан эч кандай мындай кадам болгон жок да. Ошого мен азыр жумуштан бара жатып буларды көрүп калып, кокустан көрүп калып эле мунаны жүктөп келдим азыр. Сиздер кабыл алып коюңуздар, анан мен да темир тезегибизди уурдап кетиптир деп жаманатта кылып жүрбөйүн. Ал неме ишкана көрдү? Ишкана көрдү. Алып кеткен. Ооба көрдү. Мындай белгиден мен 3-өнү көрдүм. Экөөнү жүктөп, үчүнчүсүн жүктөйүн деп атканда бир жаш бала чыгып эле ошолордун кеңсесинен чыгып, балким ал архитектурада иштейт, балким мемлекеттикте иштейт. Бул биздики деп, анан сеники болсо тастап эч кандай кагаздарың бар, уруксат кагаздарың бар десем, мамлекеттики деген бойдон эле кетип калды. Ошол эми бул мыйзамсыз жол жалпы элдики да жалпы айдоочулардыкы. Мына жерде чоң жол бар. Мына жерде ооба, чоң жолдо. Жаңа мен жеттим эле, көргөнүм жок, жол. Мен көргөн үчүн токтоп салдым да. Азыр не болду? Жок келди. Болду. Мен тараптан кандай кагаз? Азыр эме силерде түшүнүк кат жазып берди, ушундай болду. Бериңиздер анда мен дароо жазып кетейин. Азыр неме кызматкер чыксын. Өзүнүнбү? Кестирим келди. Ассаламу алейкум, мекендештер. Жогоруда сиздер көргөн окуя 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул 7 ноябрь жана экинчи бөлүгү 30 ноябрь 2020 жылы тартылган. Өзүңүздөр туура түшүнгөндөй 30 ноябрь биз ал темир тезектерди тийиштүү нөөмөтчү кызматкерге тийиштүү кагаздарды толтуруу менен жана түшүнүк кат жазуу менен өткөрүп бергенбиз. Өзүбүздүн түшүнүк катыбызда аталган мыйзамсыз жол белгилеринин же темир тезектердин ээлерине мыйзам чегинде тийиштүү чараларды көрүп бериңиздер деп өтүнүчтө калтырганбыз. Биздин өтүнүчүбүзгө 9 декабрь шаарыбызда жаңы эле кызматка киришкен патрулдук милициянын кызматкерлери жооп кайтарды. Алардын жообунда аталган темир тезектердин ээлерине, башкача айтканда, Ош шаарынын архитектура кызматкерлерине мыйзам чегинде, тагыраак айтканда, Бузуулар кодексинин 120-беренесинин 1-бөлүгүнүн негиздеп 13 000 сом айып пул салынды деп жооп беришти. Бул окуяда эң кызыгы жана эң өкүнүчтүүсү бул мыйзамсыз жол белгилер бир гана архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын астында болбостон Экотех инспекциянын астында болуп турган. Экотех инспекция тарабынан бул мыйзам бузууларга эмне үчүн чара көрүлгөн эмес же эмне үчүн көз жумуп жүргөн деген суроону дагы узатсак туура эле болчудай.